Жер үлүшүн алгандан бери дыйканчылык менен алектенип жашоо тиричилигин өткөрүп келгендердин бири Райымберди Мөнөкбаев. Ал быйылкы жылы жер үлүшүнүн 50 сотигине изденүү менен үрөөн таап жүгөр экен. Бирок түшүмү мол, баасы кымбат болот деген изги тилек орундалбай калды. Быйыл жаан чачым болду. Анан биринчи эккенибиз ушу жамгырдан чыкпай калып, ала болуп калып, кийин экинчи экип, мына азыр эми бир алды жетишип калды эми жакшы. Биринчи ошол эккенде 250 миң эккенде сок, буга 400 килограмм дары бердик. 400 килограмм. Аны чаптык. Культивация кылабыз. Эми мунун өтө иш көп да. Жүгөрүнүн мындай наркта болуусу күтүлбөгөн көрүнүш. Бир жылдан бери эмгек кылып жыйынтык күтүп келген бир эле Райымберди абай эмес. Айыл чарба жаатында түрдүү көйгөйгө дуушар болуп, чечүүнүн жолун таппай жаткан дыйкандар арбын. Şu 54 sotik uluşum var, şunga makka ekam. Şundan endi 3 tonna çıksa 30 ming pul bo'ladi, 10 so'mdan bo'lsa. Ha endi u 10 so'mdan olsa, bo'lmasa 5 so'mdan bo'lib qolsa 15 ming pul bo'ladi. Endi litri shuncha qimmat. Endi iloji yo'q ekvatamiz, ola turganlar yo'q endi makani shunday. Oqtab aytadi, bunday aytganda shu. Түшүмү мол болгону менен аны сата албай кыйналгандардын арасында ашкабак эккендер дагы бар. Кадимки ашкабак шаарчасына айланган 30 адырлыктар былтыр алуучу көп болгондуктан быйыл дагы аны көп эгишкен. Бирок баасы жылдагыдан бир топ арзан. Былтырда мен өзүм отуруп сатканмын ашкабактарыбызды. Алдыны 100гө чейин сатканбыз. Быйыл андай эмес. Азыр 10 сомдон, 20 сомдон, 80 сомдон, 50 сомдон дешип сурап кетишет эми. Эгерде сал ценасын көбүрөөк неме алып койсо кел көтөрбөйт. Эген көп болгону менен баасы арзан, алуучу жок экени бийлик өкүлдөрүн кызыктырбагандай. Карапайым калк түшүмүн кайда алып барып, кайда сатат, жергиликтүү бийликтин эч кандай планы деле жок. Жер иштеткендер маселенин курчтугун айтып нааразы болуп аткан менен өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында баары жайында. Жалпысынан Ош облусу боюнча 90 миң гектар жерге дан эгиндер эгилсе, анын 26 миң 900 сотигине жүгөр эгилген. Базар басы, оны мамлекет баа коюп бере албайт. Базарда кандай көтөрсө, ошондой болуп кете берет. Былтыркы жылы деле баштай 9-10 сомдон болгон. Быйылкы жылы баштай 8,5-9 сомдон болуп атат. Разницасы бир 50 тыйын 1 сомго болуп атат да. Негизинен бул секин барып көтөрүлсө керек. Себеби элдин талабына жараша бул көтөрүлө берет да. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирсе, айыл чарба жаатында өзгөрүүлөр жүргүзүлүп, мыкты натыйжалар болот делген менен алигече оң жыйынтык жок. Тиешелүү жетекчилер өкмөт арзандатылган пайыздарды берип жатат. Жеке ишкерлер айыл чарбасын кайра иштетип чыгуучу өндүрүштөрдү курбайбы деп кайра элден талап кылышкандай. Эми өкмөттүн атайын багы чогулушунда чечимдер кабыл алынган. Бул ошол кайра иштетүү ишканаларын куруу боюнча. Бул боюнча Кыргыз Орус багы финансылык банкынан акча бөлүп берилген. Ошо 12%-тен 15%ке чейин ошол кандай иштерди жасайт, ошого карап туруп, өздөрү ошондой ишканаларды кылса болот да. Ал эми өндүргөн товарын сата албай кыйналган дыйкандар аргасыздан жардам сурашат. Түшүм болгондон кийин кымбатыраак сатылып калса бизге жакшы эле да. Şu жогору жактан бизге башка бир мамлекеттер менен сүйлөшүп экспорт кылса, бизден ошо мамлекет өзү сатып алса жакшы эле да. Мамлекет өзү сатып алып туруп бизден, анан өздөрү ошол баа коюп сатса жакшы болот. Элди да бир аз көтөрүш керек да, дыйкандыча. Канткен күндө да жер иштеткен элеттери бийлик өкүлдөрүнө ишенип, алардан колдоо күтөт. Андыктан колунда мүмкүнчүлүгү бар бийлик жетекчилери айыл чарба кызматкерлери үчүн да шарт түзүүгө аракет көрсө. Гүлмайрам Рахманбердиева, Мирлан Урмонов, Ош Прим жаңылыктары.